Что за несерьезные люди? Бери. İşemeye kaldı. Ben de nasıl işemiyorum? Ben bak yerim tanıdım mı? Мирлан Ураимовка, активист Мирлан Ураимовды бүгін УКМКда. Адрес Жибек жолу 322. УКМКнын башкы имаратынын астында турабыз. Активист Мирлан Ураимовду бүгүн кармап сурак алып жатышыптыр. Кимде мүмкүнчүлүк болсо азыр ушул УКМКнын алдына келип активистке колдооңуздарды көрсөтүңүздөр. Митинг эмес, бул жөн гана биздин талабыбыз. Жарандар талап коюп келишти. Адрес Жибек жолу 322. Жибек жолу менен Эркиндик бульварынын кесилишинде. Азыр биз келдик. УКМКда турабыз. Уже saat канча болду азыр? Saat 10:30 болуп калды. 7-де 6:30-7-де алып кеткен экен, уже 3 saat болду. Пока эч кандай кабар жок. Үйүн дагы тинтип алып чыгып кеткен. Үйүндө кызынын телефонун, 11 жаштагы келинчегинин телефонун, кыскасы үйүнүн бардыгын тинтиген. Эми билбейм, булар эмне издеп атат, дагы бир 3-4 жигиттердин фамилияларын атаган. Ушулар кайда, эмне кылат деген сурашыптыр. Бул жакшылык алып келбейт. Бийликке дагы, башкасына дагы. Анан чындыкта адилеттүүлүктү айткан активисттер деле сындырып, коркутуп, команда менен бул жакшылык болду. Силер мамлекетти тоноп жегендерди жаныңарга камтып алып, өмүрү мамлекетте иштебеген, элдин акысын жебеген жигит кыздарды алып келип камап сындырабыз деп атасыңар. Бул жеткен бир мансапка же бийликке мындай өздөрүн май басып, мачыктанып калганыңардан кабар берет. Биз талап кылабыз, бошотулсун. Бардыгы негизсиз, эч кандай билдирүү же чакыруу бербей туруп эле үйүнө барып кармап кетти.
Андан кийин эле жарым сааттан кийин үйүн тинтип, балдары, кыздары коркуп калды. Маскачан дейт, оруженный кирди деп атат. Соттон ордер болуш керек үйүн текшерүү үчүн. Аны дагы көргөзгөн эмес, тааныштырган эмес. Жана эмне буюм алды, кандай буюмдарын алып кетип атат, аларды да толук жазган эмес. Ошондуктан биз адилеттүүлүктү талап кылабыз. Булар айтып атат экен, бийликти басып алууга аракет жасаган. Кантип жасады? Эмне кылып жасады? Аны бир да өздөрү дагы түшүндүрүп бере албайт, чечмелеп да бере албайт. Бул тек гана коркутуу, үркүтүү, үнүңөрдү баскыла, тынч отургула, биз каалагандай калчайбыз, өзүбүз билебиз, өтүүбүздү төргөйлөйбүз деген аракет. Андан башка мүнөздөмө берүү дагы мүмкүн эмес болуп калды. Эртең мен кыргыздын уулу болуп, ушу күнгө чейин адилеттикти, акыйкатты, чындыкты айтып келаткан болсом, өзүмдүн көз карашымды айтып келаткан болсом, мени да жоопко тартасыңар. Анда ким калат? Жалаң коён жүрөк, кошоматчы, төрт бүгүлү ийилген адамдар калыш керекпи Кыргызстанда? Биз бирөөгө каршы чыккан жокпуз. Бирөөлөрдүн кылып аткан конституциялык кадамдарына каршы, мыйзамсыз аракеттерине каршы чыгып атабыз. Мыйзамда жазылуу башка, кылган иштери башка болгондугунан каршы чыгып атабыз. Ошону талап кылып атабыз. Азыр табалап дагы көпчүлүгүңөр сүйлөп атасыздар. Ушуну көрөт элеңер дегендей кылып. Силерге окшо ар бир бийликтин түшүндө кабаган иттер болуп келген. Фас десе үйрүп келген. Алар түшүнүп түшүнбөй үйрүп келген. Бүгүн деле ошондой үйрүүлөр уланып атат. Андай болбош керек. Бүгүн бийликтеби? Убаданы элге бердиби эле? Ошону талап кылышыбыз керек. Талап кыла турган убак азыр. Жагалданып, кошоматчы болуунун кереги жок азыр. Кыргызстанды экиге бөлгөндөрүңөр аз келгенсип, эми монантип кыргыздын мыкты жигиттери, кыздарын сындырам деп аракет кыласыздар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, тезинен кой бергиле. Өзүнүн пикирин айтып, өзүнүн оюн айтып келейткан кыргыздын жигити. Силер эмне үчүн бутка чабышыңар? Тажиктерди чаппайсыңарбы бутка? Канчалаган адамдын өмүрүн алып атышат, кол салып атышат. Чегараларыбыздан адамдарды урдап кетип атат. Эмне үчүн аларды сурап кала албайсыңар? Жана үйдө батыр, жоодо жок деген нак силерге туш келип атат. Мындай болбойт. Бийликке келген адам элдин тарабынан айтылган сын пикирге чыдаш керек. Эл айтат дейт, ошон үчүн айтат кыргыздар. Эл таразы, эл сынчы деп. Калк айтса калп айтпайт деп. Демек, алешендигиңер бар, кемчилигиңер бар. Ошон үчүн айтып келечи. Ошондуктан силер ошол кемчилигиңерди, катаңарды айткандарды камап, же кармап, же коркутуп, сындырып эмес, ошону оңдоо үчүн аракет кылыңар. Кыргызстан бир топ уч адамдын менчиги эмес. Же кимдир бирөөлөргө гана тийиштүү эмес. Кыргызстан жалпыбыздын. Мен да кыргыздын уулумун. Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда өстүм. Менин да укугум бар. Элимдин көйгөйүн ойлогонго, адилетсиз болуп аткан жерде адилеттүүлүктү айткууга менин да укугум. Ал укугун эч ким чектей албайт. Ошондуктан өзүнүн оюн пикирин айткандарды этип кармап, камап, сындырам деп аракет кылбагын. Мен жалпы биздин тарапташтарга, кайдыгер эмес активисттерге кайрылам. Келгиле, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү талап кылалы. Азыр талап кыла турган. Бүгүн Ыбрайымов Мирландын башына ушундай адилетсиз, мыйзамсыз иштер түшүп аткан болсо, эртең ар бирибиздин башына түшүп калышы. Эртең ар бирибизди ушинтип чаап, каалагандай алып барып, каалагандай кылышы мүмкүн. Биз буга жол бербешибиз керек. Эгерде биз мыйзамды бузуп, же болбосо элдин казынасын тоноп, мамлекетке зыян алып келип, бир кандайдыр терс таасирибиз тийип аткан болсо, анда бир жөн эле. Биз анте элекпиз. Мамлекеттик кызматта Ыбрайымов Мирланда иштеген эмес. Бир күн дагы иштеген эмес. Болгон иштеген айылдык кеңеште депутат болгон. Мына ошол өзүнүн айылына алып сурасаңар, ошол айылына эмне гана деген пайдаларды алып келген, эмне гана деген жардам берген. Силер ушундай жигиттерди бүгүн сындырып талкалайбыз деп атасыңар. Мына буга чейин дагы сын айтып койгон үчүн алып барып камадыңар керекти саясатчыны. Кайра кой бердиңер. Эми Ыбрайымов Мирланга келди. Эртең дагы бирөөбүзгө келесиңер, бул белгилүү ушу. Бирок мынте берген болсоңор, аягы жакшы болбойт. Ошон үчүн сын эле айтып койсо, ошого чакырып, камап, анан дагы силер дагы чакырып камайбыз дегендей нерселер айтылат.
ошол мекендаштар баарыбыз бирге болобуз, бир туралы адилеттүүлүк, акыйкаттыкты талап кылабыз. Чоң рахмат сизге. Туугандар, ушул эми эфирди бөлүшүп койсоңуздар, сураныч. Бир аздан кийин адвокат чыгат, ошо адвокат чыкканда сиздерге бөлүшкөнгө аракет кылам түз эфирден.